Парктан жолугушалы, апам чайын дайындап отурат, келип таанышып, сүйлөшүп отуруп кетпейсиңби? Киного барып келбейлиби? Бул сунуштарымдын баарын четке кагасың. Мага болбойт, көчөгө чыгууга болбойт, туулган күнгө барууга болбойт, майрамдоого болбойт. Ушундай шылтоолоруң менен менин арубак шагымды сындырасың. Дайыма эле үйдө жалгыз отурасың. Айжан, сени биринчи жолуктурганда эле жактырып калдым. Айдай сулуулугуң, назик мүнөзүң, турмушка болгон көз карашың баары менин купулума толгон. Болочок жубайымды таптым, издеген сүйүүмдү таптым деп жаным жай ала түшкөн. Бирок сен шаардык кыздардан айырмаланып, хиджаб кийип, оронуп, жоолук салынганың башында жакканы менен кийин мени чочута баштады. Экөөбүз тең жакшы жогорку окуу жайлардын студентибиз. Турмуш курчу кыракка деле келип калдык. Бир күнү экөөбүз баш кошуп, чоң той өткөзөрүбүздү кубанычтуу кабарласам, анда кабагыңды чытыдың. Мен турмушка чыкканда той өткөрүүгө болбойт. Мен кичинекейсинде атам менен апам көп жатакташар эле. Инем экөөбүз экөөнүн урушу башталганда кирерге жер таппай калчубуз. Ошентип жүрүп экөө ажырашып кетти. Апама абдан оор болду. Күндөп түндөп ыйлап бүк түшүп жатып калды. Өзүн алаксытуу үчүн анан Кудай жолуна түштү. 5 маал намаз окуй баштады. Кийин гана иним экөөбүздүн бул жолго таанышыбыз керек экенин түшүндүрдү. Мен корком. О дүйнөгө баргандагы баарыбыздын башыбызга түшчү сырактан корком. Менин болочок күйөөм дагы мен тандаган жол, шарт менен жашаганга гана турмушка чыгууга макулмун дедиң. Бул шартың мени ойго салды. Кудай жолуна түштүм деп эле эч ким менен аралашпай, эч жакка барбай, баарын унутуу керекпи? Анда бул тирүүлүктүн, жашоонун маңызы эмнеде? Мен жактырган кыздын шартын айтканда ата-энем да каршылыгын билдирди. Өмүр бою жалгыз уулумдун тоюн өткөрөйүн деген таттуу тилек менен жашап келем. Биз кыргызбыз да. Үйгө тууган туушкандарыбыз кирет, той топур болот. Жалгыз уулумдун эч ким менен аралашпай, чүмкөнүп жашап калышына каршымын деп апам акыркы пикирин айтты. Биз бири-бирибизди канчалык жактырып, сүйүү азабын тартканыбыз менен ортобуздогу тоскон дубалды тосмону кулата албай, акыры эки башка жолго түшүүгө аргасыз болдук.